Саламатсыздарбы? Бүгүн биз сиздер менен оптимизм жана пессимизм деген темада сөз кылабыз. Бул эмне деген? Кээ бир учурда оптимисттер кимдер, ал эми пессимисттер кимдер деген суроолор жаралат. Оптимист деген сөз бизге латын тилинен келген. Латын тилинен бизче которгондо эң мыкты дегенди билдирет. Оптимисттер менен пессимизмдер бири-бирине карама-каршы дегенди түшүндүрөт. Сөндө оптимист адамдар булар бардык жагдайлардын оң жактарын алып жүрүшөт. Бул пессимист деген бул дагы латын тилинен которулган эң жаман деген нерсени түшүндүрөт. Бизче которгондо пессимисттерге бардык жагдайлардын терс жактарын кароочу. Мындай караганда негативдүү ой жүгүрткөн адамдар. Эми карап көрөлү. Эми жашообузда бардык эле адамдарда, бардык эле инсан катары, как личность катары баарыбызда көйгөй болот. Бул көйгөйлөрдү кандай кылып жеңсе болот деген суроолорго оптимист кандайдыр бир өзүнө максат коюп туруп, ошол максаттын үстүнөн иштей баштайт. Ал эми пессимист болсо эч кандай максатсыз күнүмдүк жашоосун бозомок өткөргөн, кандайдыр бир жакшы нерсе болсо дагы ошол жакшы нерсенин жаман жактарын караган, терс көрүнүштөрүн караган инсан болуп эсептелинет. Оптимисттин оң жактары мен азыр эле айтып кеткендей, бардык нерсеге бул оң жактуу карап, максаттуу иш кылган инсан катары карадык. Мына ошонун негизинде бардык жасаган иштери ишке ашат. Эгерде оптимисттердин иши ишке ашпай кала турган болсо, алар ал нерсеге эч качан мындай кабатыр алып, мен ишим болбой калды деп байкындай бир ойдо калып, экинчи жолу кайталап болду, бул ишти мен экинчи жолу жасабайм, мага болбоду, бул иш жакпады дебейт. Ошол эле ишти дагы бир жолу кайталап көрөт. Ошол иштен аягына чыкмай сайын оптимист ошол иш менен аракеттенет. Бул деген ийгиликтүү адамдардын көз карашы болуп эсептелинет. Демек, бизде ийгиликтүү адамдар бул оптимисттер болуп эсептелинет экен. Бул позитивдүү адамдын, оптимист адамдын төрөлүшү бул эненин түйүлдүгүнөн башталат экен. Кандай болуп башталышы мүмкүн? Оптимист адам болуп төрөлөбү деген суроо болушу мүмкүн. Жок, оптимист инсан болуп биз төрөлбөйбүз. Бул деген эненин түйүлдүгүнөн баштап, эненин балага болгон кызматташтыгы, балага болгон мамилеси. Бала төрөлгөндөн кийин дагы ата-эне биздин курчоодо кандай мамиле жасайт балага? Көрдүңөрбү? Бала уже бардык позитивди үй бүлөдөн алат экен. Ата-энеден алат экен. Себебинде бул ата-эне биз билебиз, баланын эң жакын айланасындагы адамдар болуп эсептелинет. Ошон үчүн баланы жакшы жакка тарбия берүү бул биздин ата-энелердин милдети экен. Бул жерде өзүңүздөргө белгилүү болгондой, оптимисттер бул жашоого реалдуу көз карашта карап, жана максат коюп алып, максатка жетүү жана бардык көрүнүштөрдүн оң жагын алат экен. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан эч качан пессимисттик көз карашта болбой, негативдүү ойлордон айрылабыз. Мен сиздерге сунуштап кетет элем, как инсан катары, же болбосо личность катары оптимист болуп, дайыма бир нерсеге позитивдүү ой жүгүртүңүздөр демекчимин.